Залкарлар таттуу жөнүндө. Сахнада Жипариса Көчөрбаева жана Динара Абдыкадырова. Таттуу кыргыз искусствосуна дал театр менен кино жуурулуша бириккен учурда келди. Ошол келгендиги менен улуттук искусствого өзгөчө колорит берди. Таттуу театр сахнасында, кино экранда кандай гана образ жаратпасын, ал жараткан образдар бир жагынан күчтүү, кубаттуу, экинчи жагынан назик болду. Таттуу жаркын таланттын ээси эле. Ар бир элдин руханий казнасы болот. Ал казнасында эл эң кымбат, асыл берметтерин сактайт. Кыргыз элинин руханий казнасында асыл заттардын бири Таттуу Турсунбаева, Чыңгыз Айтматов. Таттуу жаратылыштын бизге берген баа жеткис татынакай белегеле. Качандыр бир кезде кыргыздарда дагы ушундай талант жаралабы, жокпу? Аны айтуу кыйын. Ал кыргыз сахнасына кокусунан учуп келип конгон кереметтүү аккуу болчу. Биз анын талантын баалап барктай албагандыктан ал көздөн кайын болуп учуп кетти. Бирок биз азыр деле анын талантына баа бере албай келе жатабыз. Бакен Кыдыкеев. Таттуу жаралгандан телегейи тегиз, бардык жагынан төп келишкен адам эле. Анын бир гана кемчилиги болду. Ал анын өмүрүнүн кыскалыгы болду. Бирок ошол кыска өмүрдө ал терең, кайталангыс образдарды жаратты. Таттуу бай таланттын ээси эле. Ал кандай гана жанрда образ жаратпасын, өзүн сууда сүзгөн аккуудай, сууда сүзгөн балыктай эркин сезип ойночу. Таттуу Турсунбаева өз доорунун чыныгы, сүрөткери эле. Токтоболот Абдымомунов. Биз таттуудөй болгон татынакай гүлдү асырап өстүрө албадык. Аны менен бирге роль ойноо абдан жеңил болчу. Ал образга өтө тез кирчү. Бүтүндөй Орто Азияда андай актриса жок. Эгерде ал азыр тирүү болгондо, киного түшүүгө чакырган режиссерлордон чолоосу тиймек эмес. Советбек Жумадылов. Таттуунун жараткан образдарын карап туруп, биз ойлогондой жаратыш үчүн жаратылышынан ошондой болуп төрөлүш керек тура деген ойго келдим. Мен Рафаэлдин, Леонардо да Винчинин, Мадонналарындай аял затына гана таандык тунук, аруу, улуу, сулуу дагы касиеттердин төгүлүп турган образдарынын галереясын көргүм келген. Өкүнүчтүүсү, аттиң үмүтүм ташкап, андай образдар жаралбай калды. Сүймөнкул Чокморов.